Саламатсыздар. Бүгүнкү экинчи сабагыбызда кечээки биринчи сабакта болгон темаларды улантабыз. Механика, кинематикадан өтүп калабыз кечээки. Механиканын ичиндеги кинематика деген бөлүмүнө өтүп калабыз. Буюрса кинематиканы бүткөндөн кийин эмнеге динамикага өтөбүз. Динамика. Бизде динамика менен кинематиканын айырмасы кинематикада ар кандай биз күчтөрдү эмне үчүн жылып атканын аны эске албай эле кыймылдын өзүнүн ара карап кете беребиз. Азыр сразу эле суроолорду чыгарып баштайбыз. Биздин биринчи сурообузда айтып атат, эгер самолет жолунун 1/3 бөлүгүн 700 км/с менен, экинчи 1/3 бөлүгүн 500 км/с, анан кийин калган жолу же болбосо акыркы 1/3 бөлүгү, 1/3 бөлүгү, акыркы 1/3 бөлүгүн мурунку эки жолдун орточо ылдамдыгынан 2 эсе чоң ылдамдык менен өтсө, анда самолеттун баардык орточо ылдамдыгын тапкыла дейт. Бизде деген кече кандай мондай формула жазганбыз? Орточо ылдамдык барабар баардык басып өткөн жолу бөлүнгөн ошол жолду басып өткөнгө керектелген сапталган баардык убакыт. Биз эмнени жаза алышыбыз керек эң биринчи? Бул жерде биз ылдамдыктарын билебиз. Баардык өткөн жолу S экенин билебиз. Эми деген бизге эмне керек? Убактыларын табышыбыз керек. Барабар. Бизде эң биринчи 1/3 бөлүгүн басып өткөн убакытты кантип табабыз? Аны деген убакыт 1 деп койсок болот. Барабар бул 1/3 S, жолдун 1/3 бөлүгү. Буну бөлөбүз эмнеге? Биринчи 3/1 бөлүгүн басып өткөн ылдамдыкка бөлөбүз. V1 деп коелу. Азыр биз бул 700 километрлерди жазбай эле туралы. А так просто көп болуп кетет экен жаза турган болсок. Экинчи 3/1 бөлүгүн кантебиз? Экинчи 3/1 бөлүгү да T2 деп жазып алсак болот. Бул да барабар 1/3 S. Буну бөлөбүз баарын канчага? V2ге. V2 500 км/с. Биздики үчүнчү 3/1 бөлүгүн өткөн орточо ылдамдыгын табыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул мурунку 2/3 бөлүгүн өткөн эмнесин баардык орточо ылдамдыгын табышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? V орточо мурункунуку биринчи деп коелу, V орточо 1. Мурунку эки жолдун басып өткөн немеси. Бул кандай? 2/3 S өттү. 1/3 плюс 1/3 2/3 S болот жолдун. Аны бөлөбүз эмнеге? 2 T1 плюс T2ге. T1 плюс T2 кандай болот? 1/3 S бөлүнгөн V1 плюс 1/3 S бөлүнгөн V2 болот. Бул жакта S'тердин баарын бөлүп салсак болот бири-бирине. Кетет дагы, эгерде бул жагынан чыгара турган болсок, 2/3 бөлүү дагы. Буларды кошо турган болсок кандай кылабыз? Биз могу бөлчөктөрдүн асыларын бирдейге келтире алышыбыз керек, экөөнтөн көбөйтүп туруп. Ал үчүн кандай кылабыз? Экөөнү көбөйтөбүз дагы V'ларды үстүнө чыгарып койсок болот. Же болбосо V2 бөлүнгөн 3 V1 көбөйтүлгөн V2 дей турган болсок, могул кали барабар болот, мисалы. 1/3 1/3 V1ди анан үстүнө дагы астына дагы V2 дагы кайра V2ге бөлүп кое турган болсок, бул эч нерсени өзгөртпөйт. Экөөнү бөлсөк деген бир калат, кайра эле ошол калып калат. Просто биз асыларын окшош кылып алышыбыз керек. Андан кийин плюс дагы эмне кылышыбыз керек? Плюс деп туруп, моуну жазышыбыз керек. Плюс 1/3 V2 да. V2 болгондо деген үстүнө буну өзгөртпөй асыларын бирдей кылышыбыз үчүн V1 бөлүнгөн V1 кылышыбыз керек. Экөөнү кошо турган болсо, асылар окшош болсо үстүлөрүн кошуп коебуз дагы эмне кылабыз? Асылар окшош, да үстүлөрүн кошо турган болсок, V2 плюс V1 болот. Бул жактан деген 3 менен 3тү кетирип салсак болот бири-бирине. Бул барабар эмне болот ошондо? V1 менен V2-ни тиги үстүнө чыгарсак болот дагы. 2V1 көбөйтүлгөн V2 бөлүнгөн V2 плюс V1.
Биз мурункулардын орточо ылдамдыгын таба алдык. Эми деген бизде эмнени айткан? Акыркы үчүнчү бир бөлүнгөн 3 бөлүгүн эмне менен өткөн? Ушул орточо ылдамдыктан дагы 2 эсе көбүрөөк ылдамдык менен, Биз эмне кылышыбыз керек? Т3'тү табышыбыз үчүн Т3 ошондо бул барабар эмне болду? Акыркы 3төн 1 бөлүгү 1 бөлүнгөн 3 S бөлүнгөн бул орточо ылдамдыкты дагы 2 көбөйткөнүбүз болчу. 2 көбөйтүлгөн В орточо ылдамдыктын биринчи орточо ылдамдык бул барабар 1 бөлүнгөн 3 көбөйтүлгөн 2 S бар бул жакта. Могулардын баарына көбөйтөбүз. 2 V1 көбөйтүлгөн V2 дагы буну бөлөбүз бул жака могулга. V2 плюс V1. Просто мону V орточону алып келип туруп, монун ордуна койдук. Буну барабар дагы кыскарта турган болсок, 1 бөлүнгөн S бөлүнгөн канча? 3 көбөйтүлгөн 2 6, 6 көбөйтүлгөн 2 дагы 12 болот. 12 V1 көбөйтүлгөн V2. Бул V2 плюс V1 үстүнө чыгарып салсак болот. V2 плюс V1. Эми биз эң акыркы могулга алып келип туруп жаза турган болсок бардыгын. Ошондо бардык басып өткөн жолу S. Муну мындай кылып туруп, бул биринчи, бул 2, 3 деп туруп, бул жака алып келейин, төртүнчүсү уже. В орточо экинчи деп коелу буну, акыркысы биз таба турган нерсе. Барабар S бөлүнгөн T1. T1, T2, T3 кошушубуз керек бардыгын. T1 бизде канча? S бөлүнгөн 3V1. 3V1. T2 дегенибиз канча? T2 бизде деген 1 бөлүнгөн 3'тү. 3'тү алдына түшүрүп салсак болот дагы. S бөлүнгөн дагы 3V2. 2. Плюс бизде деген T3'үбүз канча болот? S көбөйтүлгөн V2. V1 плюс V2. Şu bunu bölüyoruz. Kançaga 12 V1 көбөйтүлгөн V2. Эми биз дагы бөлчөктөгүлөрдө эле мурунку асыллардын бардыгын окшош кылабыз керек. Бардыгын окшош кылыш үчүн эмне кылабыз? 3, 12-ни бирдей асыллардын баарын окшош кылабыз керек. Мону 3V1'ди 12 V1 V2'ге баарын окшоштуруп алсак болот. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Мисалы S 3V1'ди эгерде астында үстүндагы 4 V2 көбөйтө турган болсок, астында 4 V2 көбөйтө турган болсок, эч нерсе өзгөрбөйт. Экөөнү бөлүп салсак кайра бир эле калып калат. Эч нерсе өзгөртпөгөндөй кылып туруп, асылларын окшоштура алса, бул окшоштурганда деген канча болот? 4 S V2 бөлүнгөн 12 V1 көбөйтүлгөн V2 болот. Ошондой кылып эле экинчисинде V2-ни да жазсак болот, просто V2-нин ордуна кайра V1-ди жазып калабыз. Бардыгын кошо турган болсок, бул барабар. Бул да барабар дейбиз дагы. S-тердин бардыгын бул жактан кетирип салсак болот. S. Ошондо 1 бөлүү 4. Мону жазабыз. Бул жактагы 1 бөлүнгөн 3 V1-ин ордуна могуларды жазып койсок болот. 1 бөлүнгөн 1 бөлүнгөн 4. Кечиресиздер. 4 бөлүнгөн 4 V2 бөлүнгөн 12 V1 көбөйтүлгөн V2 плюс дагы 4 V1 бөлүнгөн 12 көбөйтүлгөн V1 плюс V2. Анан дагы бул жактан V1 плюс V2 бөлүнгөн 12 V1 көбөйтүлгөн V2. Асылынын бардыгы окшош болду. Үчөөнүкү тең. 12 V1 көбөйтүлгөн V2 дагы барабар дейбиз дагы. Ушунун бардыгын, монда асылынын бардыгы бири-бирине менен тең болгондо эмне кылсак болот? Бардыгын бир жака коштуруп үстүлөрүнө эле кошуп койсок болот дагы. Буну үстүнө чыгарып койсок болот. Астында бул үстүндөгү кошулгандар эле калып калат. Үстүндөгүлөр кадимкидей кошобуз дагы, астыңкылары окшош болуп калып калат. Астыңкылар кайра үстүнө чыгат дагы, же болбосо жаза турган болсок 1 бөлүнгөн
4v1 еще дагы 4 плюс 4v1 анан дагы v1 плюс v2 5v2 плюс 4 5v1 болот 5v2 плюс 5v1 бөлүнгөн 12v1 көбөйтүлгөн v2 болот Буну барабар 12v1 көбөйтүлгөн v2 бөлүнгөн 5v1 плюс 5v2 деп койсок болот. Биздин акыркы формулабыз мондай болду, чыкты. В орточо болсо, эми мурункуларын өчүрүп туруп чыгара турган болсок, же болбосо мындай өйдө кылсак болот экен кичине. Акыркы жоопту могул жакта жазсак болот. В орточо бул барабар 12v1 көбөйтүлгөн v2 бөлүнгөн 5 сыртка чыгарып салсак болот. Кышанын сыртына чыгарып туруп v1 плюс v2. Эми сандарды ордуна кое турган болсок, канча чыгат? 12 көбөйтүлгөн 700 көбөйтүлгөн 500 бөлүү 5 көбөйтүлгөн 700ге 500 коссок сразу 1200 болот, Буларды көбөйтүп койсок кандай болуп калат? Бул менен мону кетирип салсак болот сразу. 12ге 5-ти көбөйтсөк 60 болот. Жок, 12 менен 12-ни бул жактан кетирип койсок болот экен, 5 менен 5-ти кетирсек болот дагы, орточо ылдамдыгы канча болот экен? 700 км бөлүнгөн саат. Жакшы көрүнбөй калды бул жактан, В орточо могул жакка жазып отурган болсок, В орточо барабар 700 км бөлүнгөн саат. Биздин акыркы жообубуз могул болду. Эми кийинки суроолорго өтө беребиз. Кийинки бизде биле турган нерселер бар, жаңы үйрөнө турган нерселер. Бизде деген жол, которулуш жана материалдык чекит. Материалдык чекит деген эмне? Бул бизде деген мисалы жылып бараткан жыла турган нерселердин, мисалы самолет болобу, машина болобу, алардын бир размери бар, материалдык чекит деген ошол размерди эске албай эле бир чекитин алып алсак, же болбосо кандай десем болот? Материалдык чекит деген ошол бир размери жок, кичинекей нерсени материалдык чекитти алсак болот. Бирок биз машиналар жолго караганда аябай кичинекей эле болгон үчүн материалдык чекитти ала беребиз. Бирок бизге деген узун поезддер болсо, же болбосо узун самолеттор болсо, ал кыска жерге бара турган болсо, анын самолеттун дагы же болбосо поезддин өзүнүн дагы размерлерин кошушубуз керек болуп калат. Бизде деген мисалы машинанын могул жерден Адан Бга чыга турган болсо, Адан Бга кете турган болсо, бунун өзүнүн размери бар, мисалы. Бул өзү дагы X деген узундукта болсо, бул эң башы могул жерде турат да. Бул жерде X бөлүнгөн 2 деген болот. Анан кийин бул жерге келип өткөнү, эгер ортосунан санай турган болсок, ортосунан кадимки эле S деген эле жол өтөт, Же болбосо бул машина могул жерден башынан бул жактан баштап туруп, гараждан чыгып туруп, анан кийин бул жактан барып туруп бардыгын өтө турган болсо, жолго X'ти дагы кошуп калабыз, Бирок басып өткөн жолдон X аябай эле кичинекей болгон үчүн аны санабай деле коебуз. Эгерде жолдон аябай кичинекей болсо, материалдык чекит жактуу карап деле койсок болот. Бирок биздин кийинки чыгара турган сурообузда деген жылып бараткан нерсенин дагы узундугун карайбыз. Экинчиси деген жол жана которулуш деген нерселер. Бул деген мондай. Эгерде А анан Б деген чекит боло турган болсо, Б экөөнүн ортосу мисалы S. S. Бул S деген эмне? Эгерде мондай Адан Бга чейин түз жолду карай турган болсок, түп-түз ушул жерден ушул жерге чейинки. Бул жөн эле бул жерден бул жерге чейин өткөн которулушу, которулушу. Бул мисалы канча болушу мүмкүн? 100 км болушу мүмкүн. Жол деген уже бизде жолдо билебиз, ар кандай жолдор бар, мондайынан ар жакка өтүп барып, мындайынан мындай кетип, ылдый барып, могул жактан бул жактан мындай кетет дагы.
100дөн көбүрөөк километр менен барат. Мисалы эгерде өзүбүздүн телефонубуздагы немеден карай турган болсок, картадан карай турган болсок, бир алыс жерлерге экөөнүн ортосун карай турган болсок, азыраак километр болот, бирок жол менен барганда уже көбүрөөк километр алынат. Көбүрөөк километр басып өткөн болот машиналар. Бизде деген ошо автобустар болбойт, таксисттер мисалы басып өткөн жолу үчүн канча километр болсо ошончолук көбүрөөк акча алат, а бизге деген которулгандыгы үчүн албайт. Жол деген ошондо биз баардык басып өткөн жолдун эмнесин аралыгын санайбыз, баардык басып өткөн жолду. А эгерде жөн эле которулуш боло турган болсо, Адан Бга чейинки түп-түз аралыкты эле карап коебуз. Которулуш деген жөн эле Адан Бга чейин болгон эмне аралык, а жол уже жолдогу аралык болот. Машинанын басып өткөн баардык аралыгы. Мисалы, машина сарптаган энергия дагы жолго карата кетет, которулушка карата эмес. Кийинки суроодо айтып атат, узундугу деген 120 метр болгон поезд көпүрөдө 18 км саат ылдамдык менен кыймылдап баратат. А эгерде көпүрөнүн туура эмес жазылып калыптыр. Көпүрөнүн ылдамдыгы эмес, эмнеси? Аралыгы, узундугу S = 480 метр болсо, поезд көпүрөнү канча убакытта өтөт дейт. Поездди материалдык точка катары карасак болобу? Өзү бул жакта биздин поезд деген канча экен? L = 120 метр дейт. А бул жакта деген көпүрөбүз барбы могул жактан? Мындай көпүрө. Бул канча? 480 метр. Бул жерден бул жерге чейин 480 метр. Хоп. Ушул көпүрөнү поезд толугу менен өтүп кетиш үчүн канча метр жүрүшү керек болуп калат? Бизде жөн эле 480 метр өтө турган болсо, бул жерден баштап карай турган болсок, 480 метр өтө турган болсо эмне? Бул жерден могул жерге чейин өтө турган болсо, поезд толук көпүрөнү өтпөй калат, ондой туруп аркасы калып калат. А толук өтүп кетиш үчүн могул жака кетип калышы керек. Көпүрөнү дагы, аягы дагы, башы дагы өтүшү керек. Ал үчүн бизге канча метр өтүш керек? Эгер башынан точкасын карай турган болсок, ушул точка деген могул жерге келет дагы 120 метр кошулат бул жака. 120 метр өзүнүн дагы узундугу кошулат. Ошондо 480 менен 120-ны кошо турган болсок, канча болот? 600 метр толук өткөн болот. Же болбосо ортосунда бир чекитти алып туруп карай турган болсок, ушул ортосундагы чекит бул жерге чейин канча? 60 метр болот дагы. Ушул толук өткөндө ушул чекит канча? Могул жака 60 метр, бул жака да өткөн болот. Экөөнү 60 метр плюс 60 метр 480 метр кошо турган болсок, 600 метрди толук басып өткөн болот. Ошондо бизге эмнени айтып атат? Канча убакытта басып өткөнүн тапкылай дейт дагы, анан кийин поездди материалдык точка катары карасак болобу? Экинчи суроого жооп бере турган болсок, поездди материалдык точка катары карасак болбойт. Анткени бунун өзүнүн узундугу, көпүрөнүн узундугуна салыштырмалуу кичинекей болсо дагы муну санашыбыз керек болот. Эгерде материалдык точка катары карай турган болсок дагы, бул жакта эмне өзүнүн дагы узундугун кошушубуз керек. Узундугун кошуп туруп, анан санап койсок болот. Ошондо поезддин баардык басып өткөн жолу 600 метр болду. Көпүрөнү толук басып өтүш үчүн 600 метр өтүш керек. S = жаңы X деп коелу. X = S плюс L, бул = 600 метр. А поезддин ылдамдыгы баардык убакта бир калыпта болгон, бул = канча? 18 км бөлүнгөн саат. Бизде деген 18 км саат болуп берилген. А бизде басып өткөн жолду деген километр кылышыбыз керек, же болбосо ылдамдыкты метр секундага өткөзүшүбүз керек. Кайсынысы ыңгайлуу болсо ошону кылып алсак болот. Бизде деген басып өткөн жолду километрге өткөзүп алсак жакшыраак болот. 0.6 км деп койсок болот, 600 метрди 1000ге бөлүшүбүз керек. Убактын тап үчүн эмне кылабыз?
Убакыт барабар x бөлүнгөн ылдамдык бул барабар канча 0.6 километр бөлүнгөн 18 километр бөлүнгөн саат. Эгерде бизде ылдамдыгыбыз километр бөлүнгөн саат болсо, бизге убакытты саат менен чыгарып берет. Эгерде метр секунда кылып бөлүп таба турган болсок, секунда менен чыгарып берет. Километрлер бири-бирине кетет дагы. 0.6-ны 18ге бөлө турган болсок канча болот? 0 түшөт биринчи. Бул кетет дагы. 6-ны 18ге бөлө турган болсок 60-ты. Бөлөбүз дагы бир 0 түшөт дагы. 3-төн берет экенбиз, 4 54 дагы 6 0.333 болуп кете берет экен. Же болбосо 6 бөлүү 18'de эмне кылсак болот? 1 бөлүнгөн бул барабар 1 бөлүнгөн 30 деп койсок болот, ушинтип койсок болот. Анткени 6 менен 18'ди кетире турган болсок, жок, биринчи деген 0'ду бул жака жылдырыш үчүн экөөнү тең 10го көбөйтсөк деген 6 бөлүү 18 болот дагы 180 болот. 6-ны 180ге бөлө турган болсок 1 бөлүнгөн 30 болот. 1 бөлүнгөн 30 километр менен километр кеткен дагы 1 бөлүнгөн 30 саат экен. Саат убакыт өтөт экен. Эгерде буну мүнөткө айландыра турган болсок канча болуш керек? 1 саатта 60 мүнөт бар. 1 бөлүнгөн 30 көбөйтүлгөн 60 бул барабар 2 мүнөт. Же болбосо 2 мүнөттө канча? 120 секунда. Бул жерден ошондо бизде 120 секунда же болбосо 2 мүнөт убакытта бардык көпүрөнү басып өтөт экен. Кийинки суроолорго өтө беребиз. Материалдык чекит X огум менен бир калыпта кыймылда. Бир калыпта кыймылда дегени ылдамдыгы убакыт менен өзгөрбөйт. Анын 0 секунд убакытта болгон координатасы деген x1 10 метр экен. 10 мүнөттүк болгон убакта координатасы 250 метр болуп калыптыр. Чекиттин ылдамдыгын тапкыла жана чекиттин кыймыл законун жазгыла. Эгерде биз бул жактан координаталарды чыгып ала турган болсок, кандай болот? Хоп. Жакшы болбой алдым, бирок макул. Бизге деген бирок y координатасы керек эмес, Ошон үчүн y координатасын чийбей эле сразу x'ти чийели. Оппа. T1 убакытта T1 барабар 0 секундада канчада? 10 метр деген координатада турган, бул жерде 0 деп ала турган болсок, бул жерде 10 метрде турат. X эмне метр менен өлчөнүүдө? Жана уже T2 барабар 10 мүнөт. Бул барабар канча? 250 метрге жылып кетти. Ошондо деген бунун орнунун которулушу канча болду? 10дон 250 метрге барды. Которулуш жолун таба турган болсок, бизде x барабар, x'ин өзгөрүшү барабар 250 метр минус 10 метр болду. Анткени бизде деген которулушу эмне? Которулушун табыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Дельта x барабар басып жеткен жолу x2 же болбосо акыркы точкасы минус баштапкы точкасы, баштапкы орunu. Бизде баштапкы орunu деген 10 метрден баштагандагы 250 метрге чейин жылган. Ошондо общий неме менен 240 метр жолду басып өттү. Чекиттин ылдамдыгын тапкыла дейт. Бизге деген ошондо биздин убактыбыз 0 секундадан баштап туруп 10 мүнөт жүргөн. Убактыбыз канча экен ошондо? T барабар 10 мүнөт. Буну секундага ала турган болсок, 60га көбөйтөбүз. T барабар, убакыт барабар 600 секундада.
ылдамдыгын табыш үчүн эмне кылабыз? V барабар дельта x бөлүнгөн убакыт бул барабар 240 метр бөлүнгөн 600 секунда. Экөөнү бөлө турган болсок 0-0 кетирип салсак болот. 24-тү дагы 60-ты дагы 12-ге бөлсөк болот, 12-ге бөлө турган болсок, булар канча болот? 24-тү 12-ге бөлсөк 2 метр, 60-ты 12-ге бөлө турган болсок 5 секунда. Бул барабар канча? 2 бөлүнгөн 5 метр бөлүнгөн секунда болду, ылдамдыгы. Ж бул барабар 0.4 метр бөлүнгөн секунда. Эми деген эмне дейт? Чекиттин кыймыл законун жазгыла. Чекиттин кыймыл закону кандай болуш керек? Бизге аны деген x деп алсак болот. X убакыттан өзгөрүшү, убакыты менен кандай өзгөрөт? Бул деген эң баштапкы абалындагы эмнеси, турган оруну, аны деген канча? x1 деп алабыз, же болбосо x0 деп алсак болот, эң баштапкы турган абалын. x0 плюс ушул жерден баштап кийин кандай ылдамдык менен жүрөт жана убакыт сайын кандай алмашат. Ылдамдыгы канчалык көп болсо, ошончолук көбүрөөк орунду өтөт. Кандай дейбиз? Ошондо канчалык убакыт көп өткөн болсо дагы ошончолук көбүрөөк жолду басып өтөт, Ылдамдыгы көбөйтүлгөн эмнеси дешибиз керек? Убакыт дешибиз керек, Бул биринчи суроонун жообу. Бул экинчи суроонун жообу. Дагы кийинки суроого өтөбүз. А жана Б пункттарынан бир убакта бири-бирине карата эки нерсе жол тартты. Бул А деген точка болсо, бул Б деген чекит, Биринчисинин ылдамдыгы V1, А чекиттен деген мисалы V1 менен чыкты. Бул деген V2 менен чыкты. Алардын жолугушуу убактын жана орунун тапкыла, кайсыл жерден жолугат жана кайсыл жерден канча убакытта өтөт, ушул немени. Суроону аналитикалык жана графикалык жол менен чыгар. А менен Б'нын ортосу L деген аралыкта экен, Экөөнүн аралыгы канча? L деген аралыкта коелу. Бизде эгерде А деген точкадан бул жака чыгып атса, бул деген Б деген точкадан экөө карама каршы багытта, бири-бирине багытта чыгып атса деген эмне кылабыз? Экөөнүн ылдамдыктарын бири-бирине кошуп койсок болот. V1 плюс V2. Бул анткени просто мындай. Эгерде биз бир машинада бараткан болсок, мындай. Биз V1 менен баратсак, анан кийин бул жактан дагы бирөө келип аткан болсо, V2 менен, биз бул жерде отурганда, машинанын ичинде отурганда биз кыймылсыз отурабыз, бирок машина жүрөт, Кыймылсыз отурганда бизде экинчи келип аткан нерсенин ылдамдыгы бизге кандай сезилет? V1 плюс дагы V2 болуп сезилет, Ошондой эле бул жакта да ошондой эле эмне? Абал. Экөө карама каршы тарапка кеткенде деген экөөнүн ылдамдыктарын жөн эле кошуп койсок да болот. Же болбосо бунун ылдамдыгы деген V2-нин ылдамдыгы карама каршы тарапка эмес, бирдей тарапта болсо эмне кылабыз? Бул V1 көбүрөөк болсо, буну канча убакытта жетет десе, эмне кылышыбыз керек? V1 минус V2 кылышыбыз керек, Эгерде карама каршы тарапка эмес, бирдей тарапка кетип аткан болсо. Карама каршы тараптардан экөөнүн ылдамдыгын кошуп койсок болот. Эми кошкондон кийин эмне кылабыз? Экөөнүн убактын табыш үчүн L убакыт барабар L бөлүнгөн V1 плюс V2 дейбиз. Бул убакыт болот, Жолугушуу орду кайсы болот? Жолугушуу орду. Эгерде А тараптан карай турган болсок, X деген жолду өткөндөн кийин жолугат десек, эмне кылабыз? X'ти табыш үчүн X барабар V1 көбөйтүлгөн убакыт деп койсок болот, Бул канча убакыт өттү? Ушул Т деген убакытта канча жол аралыкты өттү? Же болбосо V2 тараптан карай турган болсок, бул канча? Жөн эле L минус X болуп калат, Ушул менен таба алсак болот. Бул барабар V1 көбөйтүлгөн L бөлүнгөн
V1 плюс V2. Бул биринчи аналитикалык жолубуз болду. Экөөнүн бири-бирине карата, бири-бирине карама каршы багытта чыга турган болсо экөөнүкүн кошуп коебуз. Графикалык жол менен чыгарса деген кандай болуп калат? X деген координата чии турган болсок, бул жерден баштаса, жолун бул деген бул жактан баштаса деген кандай болот? Бул деген минус тарапка кетет, ылдамдыгы менен, бул деген плюс тарапка жол алат. Экөөнүкү ошондо V1 болсо, бул жака V2. Кандайдыр бир убакта бул X деген жолду өтөт. Бул деген L минус X деген жолду өтөт, Экөөнүн ылдамдыктарын таап туруп, кошуп туруп өтө турган болсок, бул жерден жолго дей турган болсок, A, B, C дей турган болсок, бул Адан C'га деген X бөлүнгөн V1 өтөт. Бул деген дагы B'дан C'га X бөлүнгөн V1. Экөө тең барабар болушу керек дагы, тыгылары экөө тең барабар болуш керек. Экөөнү кошуп койсок деген X'ти ошол жактан кайра таап алабыз. Жазып койгула. Т барабар. Эми Адан C'га чейин келген дагы B'дан C'га чейин келген дагы убакта экөөнүкү тең барабар болушу керек, Жол болсо кандай? X бөлүнгөн V1 барабар дагы эмне? L минус X бөлүнгөн V2. Бул экөөнү барабар дей турган болсок, мындайынан бул жакы көбөйтүп туруп, X V2 барабар V1L минус X V1. X'терди бул жака өткөзүп туруп кыла турган болсок, X барабар V1 көбөйтүлгөн L бөлүнгөн V2 плюс V1 болду. Экөө тең ошош эле чыкты мынакей. Ушу менен экинчи сабагыбыз дагы бүттү биздин. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Дагы кийинки сабактарга катышууңуздарга